Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Ассаламу алейкум мекендештер, ассаламу алейкум кыргыз элим, кыргызстандыктар, барыңыздарга чоң салам, барыңыздарга чоң рахмат. Биринчи мен кайрылуума аябай чоң колдоо көрсөттүңүздөр, аябай чоң жылуу сөздөрдү айттыңыздар. Биринчи эле күнү мен кайрылуум миңдеген просмотрлар болду, миңдеген колдоолор болду. Барыңыздарга чоң рахмат. Бир да жаман сөз уккан жокмун. Урматтуу туугандар, Сыймык Жапыкеев агабыздын демилгесин улап, мына бүгүн сиздерге экинчи кайрылуум, кайра эле кухнядан. Бүгүнкү кайрылуумду мен ойлоп турам, ушул көйгөйлүү маселелердин бири болгон миграция боюнча айтайын. Жана сиздердин алдын ала кечирим сурап кетем. Кыргыздын уулу эмне үчүн башка тилде сүйлөп атасың дегендерге сиздерди туура түшүнөт деп ойлойм. Биздин мамлекетибиз көп улуттуу мамлекет, ошон үчүн мен баардык биздин мекендештерге кайрылганга аракет кылам. Урматтуу жаштар, айрыкча силерге кайрылып өтөйүн. Бүгүнкү күнү биздин жашообузду баарыбыз өзүбүз сезип, билип турабыз. Кыргыздын жаштары кайда жүрөт? Кыргыздын жаштары дүйнөнүн төрт бурчун кезип, тозуп кеттик. Жыргаган жашоодон эмес. Баарыбыз билебиз эмне себептен экенин. Ошондуктан ушул чет жакта жүргөн мигранттар, биздин жаштар, Кыргызстанда ким калды? Кыргызстанда биздин аталар, апалар, карыялар жана биздин балдар, жаш балдар калды. Ал эми кырчындай болгон биздин эр азаматтар, эже карындаштар аргасыздан чет мамлекеттерде, чет жактарда эмгектенип жүрөбүз. Урматтуу биздин ата-энелер, сиздерге кайрылайын. Биз сиздерди жакшы көрөбүз, биз сиздерди сүйөбүз, биз сиздер үчүн дайыма эмгектенебиз. Сиздерди багабыз, бул биздин милдет. Бирок сиздерге айта кетчү бир ачуу чындык бар. Чындык ыйлатат, чындык сыздатат. Бирок аны угушуңуздар керек. Мен сиздерге айтып коеюн, сиздердин уул кыздарыңыздардын атынан. Урматтуу биздин ата-энелер, сиздер биздин келечекти саттыңыздар. Сиздер биздин келечекти сатпаганыңыздарда биз мынтип жүрбөйт элек. Дүйнөнү кезип, иш издеп, акча издеп. Биз да жакшы, жаркын келечекке татыктуу балдар элек. Бирок кайдагы бир шылуундардын сөзүнө ишенип, ошолордун арзыбаган акчасын алып шайлап, ушул күндө башыбыздан кечирип атабыз. Өкүнүчтүү абалдабыз. Ыйлабаңыздар, бирок бул чындык. Сиздердин ата-энеңиздер биздин чоң ата, чоң энелерибиз согуштун убагында. Сиздердин балдарым жакшы жашасын деп, акыркы тамчы канын төгүп, сиздерге жакшы келечек берген. А сиздер болсо бизди арзыбаган акчага сатып, биздин келечекти, мамлекетти урдатып, балдарыңыздарды сыздатып, эми өзүңүздөр сыздап отурасыздар. Бул чындык, бул ачуу чындык. Ошол эле жүздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле адамдар, ошол эле жалгандар. Ошолор эле кайра барат сиздерге эртең күзүндө. Ошол бир кудул эки артистин жетелеп алып, концертин коюп, 5000 сомун көтөрүп, эми биздин балдардын келечегин сатып алганга барат. Сатпаңыздар, урматтуу ата-энелер, сатпаңыздар. Биз кыйналдык. Өзүбүздүн балдарыбыздын жытын жыттай албай, балдарыбыздын бала чагын көрө албай. Чет жакта. Сиздерге акча салып, сиздердин ал акыбалыңыздарды сурап, жакшынакай кийинип, таптаза болуп сиздер менен WhatsApp'тан сүйлөшүп отурсак, ойлобоңуздар, алар жакшы экен деп. Бул жакта абал өтө начар. Ишиң жок болсо, үйүңдөн кууп чыгат. Мекендештерибиз токойдо жатат азыр. Кимге жагат? Бөтөн элдин адамдары.
урматтуу, ошол 30 жылдан бери жеп, 30 жылдан бери мамлекетти уурдап, дагы эле тойбой жүргөн аксакалдар, уялыңыздар, кетиңиздер, үйүңүздөргө барып эс алыңыздар. Мен жебедим, жегендер качып кетти, жегендер түрмөдө отурат деген сөзүңөр бул болбойт. Силер жебесеңер да Кудай билет жебегениңерди. Жебесеңер ошол жерде жүргөнсүңөр, ошолорго тоскоол боло албадыңар. Жакшы сөз бар кыргызда, атың чыкпаса өрт чыгар деген. Өрт чыгарышыңар керек болчу, чыгып алып. Элдер ойгонгула, силерди алдап атат, силерди балдарыңардын келечегин урдап атат деп ошол жерден айтышыңар керек болчу. Азыр эми чыгып алып, кайра эле өзүңөр жүрөсүңөр. Урматтуу аксакалдар, сыйыңыздар менен кетип калыңыздар. Сыйыңыздар менен кетип калыңыздар. Урматтуу жаштар, ойлонолу. Башты иштетели, урматтуу туугандар. Ата-энелерибиз, биздин сүйүктүү ата-энелерибиз, биздин келечегибизди саткан. Эми биздин балдарыбыздын келечегин саттырбайлы. Биз бир кылмышкер болуп, урулук кылып, кылмыш кылып, акча табып, ал жерде калган жокпуз. Биз 1 сом тапсак дагы пешене терибиз менен табалы деп дүйнөнү кезип, кул болуп жүрөбүз. Эми ыйлабаңыздар. Бирок бул ачуу чындык. Жаштар, ойлонгула, ойгонгула. Өзгөрө турган кез келди. Бүгүн биз келечегибизди, балдарыбыздын келечегин өзүбүз колго албасак, бул жаман айтпайын, аксакалдарга ишенич жок, ишеничтен кетти. Ачуу чындыкка жаман көрбөңүздөр. Мен өзүм көргөнүмдү айтып жатам. Москвада кырчындай болгон азаматтарыбыз арендага машина алып, күнүгө 2 саат, 4 сааттан уктап, кыйналып иштеп жүрөт. Эже карындаштарыбыз пол жууп жүрөт. Ушулбу биздин ата-энелер, сиздердин бизге берген келечегиңиздер. Сураныч сиздерден, сатпаңыздарчы, добушуңуздарды сатпаңыздарчы. Ошол 5000 сиздерге керек болсо биз салалычы. Мамлекет сиздерге жардам бербейт, ошон үчүн биз ушинтип кыйналып сиздерди карап, сиздерди багып жүрөбүз. Сатылбаңыздар, сиздерден сураныч. Сатылбаңыздар. Жаштар, бириккиле, ойлонгула, ойгонгула. Биз бириксек чоң өзгөрүүлөр болот. Чоң жаңылыктар болот. Чоң казат болот. Уважаемые соотечественники, уважаемые друзья, молодежь Кыргызстана, мы многонациональная, дружная страна, и мы дорожим каждым своим гражданином, соотечественником. Мы большая семья, мы должны сплотиться. Мы уважаем каждого вне зависимости от его национальной принадлежности, от его вероисповедания. У нас одна родина, Кыргызстан. Так давайте мы отстоим наше будущее, будущее наших детей. Наши любимые родители продали наше будущее этим лицемерам, которые под видом добродетелей украли наше с вами детство, наше с вами будущее. И теперь они кричат, что они восстановят нашу экономику, которую они же сами и разрушили. Систему образования, систему здравоохранения. Они разрушили экономику Кыргызстана, разграбили государство. Теперь лицемерно говорят, что они, бизнесмены, меценаты, готовы помочь. Вы заварили эту кашу. И теперь говорите, что Кыргызстан по колено погрязла в долгах. Да не по колено, по горло мы захлебнулись уже. Мы расхлебываем то дерьмо, которое вы заварили. Идите домой и отдыхайте. И скажите спасибо, что вы не в тюрьме, а дома. Дайте дорогу молодым. Мы вам не верим. Вот так вот.
Молодежь, просыпайтесь, объединяйтесь. Грядут большие перемены, большие изменения. Грядет большой поход. Всем спасибо за внимание. За нами правда.